Assalamu алейкум тугандар, кандайсыздар? Манас району Семетей айылында там сатыкка чыгып атат. Сиздер көрүп тургандай мына сыртына да Paradise дом деп жазып коюптур тугандар. Бул Семетейдеги бул Ажыбек Татка көчөсү. Бул жакта Байлык финанс банктын бет маңдайында тугандар. Бул центрга кетип аткан жол тугандар. Анан бул жакта Элдик банк деген бар. Бул жакта автомейер ушундай машина оңдоочу жайлар да бар тугандар. Негизи өзү жакшы жерге жайгашкан, бизнеске да аябай өтө ылайыктуу жер экен тугандар. Анан бул жака Дунайга чыгып кетөбүз, бардык жака чыгып кетөбүз. Бул жака центрга чыгып кетөбүз. Центрга да жакын тугандар. Общий аянда 22 сот экен. Кызыл китеби бар. Азыр ичине кирип силерге тааныштырып берейин. Эки жактан кире турган жол бар экен. Эки жакта тең көпүрөз бар экен да, жакшы. Жүрүңүздөр, анда чогуу көрөйүк. Бисмилла деп. Мына бул жакка киргенде ушундай буйруза. Анан эки жактан кире турган мындан айланып келебиз азыр. Бул азырынча бул жак ачык экен, кошунасы менен пока ачык экен. А так границасы билинип турат да. Мына ушул неме навестин бул бурчунан баштап тетик жагында сарай бар. Ошол сарайынын бияк бурчуна чейин, артына чейин да ошол жака барабыз азыр. Анан бул жакта погреб бар экен. Быйыл буз салган экен, ошо кыштан чыккандан кийин анан погребти толтуруп кийин бирдеке салсаңыздар погребти иштетип берсеңиздер болот. Үй ушундай, буйрса жакшы, мына эштин астында навес. Айнектери пластик, үйдүн ичинде суу бар экен. Ысык суу, мыстак суу. Бул жакта суу бар мынак. Көрүп тургандай. Анан бул жакта дагы навес бар экен, чоң эле навес. Отун бардыгын жинап коюптур. Мына чек аразда билинип турат буйрса. Ушундай. Бул жак аркасында кенен место бар экен тугандар. Бул жакта строй материал бар дагы. Гүл жигиттики, ошо жигиттики. Жакшы да сонун жерге жайгашкан. Чыкса эле бардык нерсе бар да, сыртка чыксаң эле. Эми бул жагына келсек, огороддун этегине ушул жаңы сарай салынган сарай бар экен. Эки сарай экен да бул жакта. Песка блок менен салынган. Бул жерде атайына чийип коюптур, ошо чек-араны. Атайын чийип, ошо арык кылып коюптур да. Белгилеп. Бул сарайды көрсөк, үстүндө атайын сенабал экен, бетин жаап коюптур атайын. Ошол кар тие турган, суу тие турган жагын жаап коюптур да. Бийик кенен экен да. Анан буйрса мынакей. Койлор гана ушул жерде экен. Буйрса жаңы салыптыр буну. Былтыр салган экен да. Бул жагында эле ушул койган класстарбы өзүңүздөр билесиздер да ушул. Сарайды чекчейтип сону кылып жаап коюптур. Анан үстүн листин байкадым, жана калың листтер экен да бул, профнастил. Бул калыңдарын жапкан экен. Бул жагына келсек дагы сарай. Зимний эме, заливкасы менен. Бул жана биринчи киргенде эле байкадым, ошо заливка экен да бул жагы. Тегиз, эч кандай ортосунда ушундай неме кеткен дагы. Ийилбейт да, жакшы экен. Үстүндө кандай сенабал Жок, биякта сенабал жок, шифр прямой бул, зимний да биягы. Зимний, өтө сонун экен, аркасында да айнектер бар экен. Кышында жылуу, зимний. Ой, кышында сонун. Эми кийинде алган киши стяжка кылып акыр кылап өстөр билет, Өстөрүн калган өстөрү келтирип алат. Главный сарай. Бирок койлор сыртта эле болду кыш менен. Быйыл жылуу эле болду. Эгерде суук болгон болсо жакшы экен, бул жакта. Зимний бар экен да. Бул жагы мен тааныштырдым, тугандар. Мына ток бар экен. Телефон сайып коюптур заңкыйтып. Бул тетиги кошуна. Жакшы экен. Душ кимдики? Душ биздики, биякта летний эме. Душ да бар экен да, жакшы. Летний душ. Эме, тамдын арка алдыларын баарын бузуп эметкен. Мурда орустардын эски эмелери болчу да. Бизнес сөздөмө магазин салам десе, ошол жактан алаяктап эметип тазалап койгонбуз. Бара мына катарынан бизнес болуп келатпайбы? Анан бул жагын алып олуп эле бизнес кылып жүрүп болот да. Бизден баягы сатабыз деген ниет болуп калгандан кийин стройка баштаган жокпуз да такыр. Тура. Жөн бар болупу? Алган кишибиз ылайыкталып. Ооба. Аркасында кенен место бар экен, там аркасында да. Атайын бул жагын сүрдүрүп буз койгон экенсиздер да. Ар жагын же бер жагын стройка баштай берип болушу даяр да. Жана мен айланып келе турган жак ушак көрсөттүм, аркасы менен эки жакта тең кире турган жер бар. Там мындай теп тегиз экен, сырты көрүнүп тургандай. Эч кандай жарака жок. Сол 70 бар, эски тамдарда. Жакшы экен дуган. Калың дуалдар да. Ушундай обшот этип койгон экен бул жагын, бетин жакшы кылып тур аябай.
Эми жүрүңүздөр үйгө кирейик. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйгө киргенде эле бул жакта кол жууа турган бар экен. Анан Мусак суу кирген. буюрса эшиктер да жакшы экен. Бул жагына түз эле кирсек, бул жак кухня. Ушул жерде тамак даярдап отурат экен да, жакшы. Ысык суу, мустак суу мына. Бул жакта печка, жаңы салынган печка экен. Печкасын которгонсуз. Үйдө Ташкент кылат бул. Бою. Парой. Бул жерде. Анан бул жагына өтсөк дагы ушундай бир комната бар экен, узун. Бия билем кухняга тиешеби. Анан эң негизгиси бул жер санузелгечи ылайыктуу жер экен да, даярдап. Ошого даяр экен негизи. Бул жактын кирпичи эме? Шлакоблок менен салынган да. Тем более ошого ылайыктуу турбай абанда. Анан кенен тем более бөлүп ар кандай нерсе кылса болот экен бул жак. Өтө жакшы экен. Ушундай кенен место бар. Жүрүңүздөр эми. Кафелдеп койдур бул жактарын. Мына үйдүн калыңдыгын көрүп атабыз аябай. Үй калың. Киргенде бул орто экен. Орто бүт житке обой менен кылынган. Оң жактан кирсек, кенен да комнатасы бар. Үй аябай салкын, эшик ысык болуп атат. Үй салкын. Бул жактын потологу да ошол неме дубалындай эле да, калың. Биздин үйдө эле ушундай. Анан пол экен мурункудай эле, стяжка эмес. Пол. Кийинки комнатаны көрөйүк. Бул жагы детский экен. Келип жашасаңыздар да болот, сонун үй экен да буюрса. Почти жазылып калды. Жаңы турмуш дегендер жашап пока. Биздин бирдемелерин салса. Биз деле ошону ойлогонбуз анан негизи баягы. Башкача чарбачылык менен кетип атабыз. Ошол буюрса мынакей үй менен тааныштырдык. Аябай жакшы. Ходовой сонун жерде да, үй сонун жерге жайгашкан. Бардык тарапка чыгып кеткенге. Эң негизгиси бизнес кылганга өтө сонун да, туугандар. Мынакей. Баазына келсек, эми баазын кожоюн $100,000 сурап атат. $100,000. Өзү ушундай жерде экен, өзү ушундай элдер билсе керек. Бул жер кандай экенин бар мына бизнестер салынып келип атат. Анан баазын өзүңүздөр келишсеңиздер болот эми. Телефон номери жазылып турат баштан аяк. Эгер через банк болсо, через банк варианттар карай беребиз. Алды варианттар бар, через банкты өздөрү билет да. Любой банк менен, Жакшы, анда байланышкыла. Мекен жайды башында түшүндүрүп бердим, дагы бир көрсөтүп коюн. Мына Дунайдан эле өйдө кетип баратканда Байлык финанс банкты билебиз барды. Ошонун эле бет маңдайы. Бул жакка центрга чыгып кетебиз. Бул жакта элдик банк деген бар. Ошонун жанында.